Саламатсыңарбы? Мен атым Абжапаров Данияр. Мен Бишкек шаарынын тургунумун, Кыргызстан жаранын. Мен өзүмө караштуу машинамы 2012-жылы доверенностьтун негизинде сатканмын. Андан кийин коопсуз шаар иштегенден кийин мен 2012-жылы саткан машинама коопсуз шаардан штрафтар келе баштады. Биринчи 10 штук штраф келди. 10 штук штраф келгенден кийин мен машина мен дагы мен атымда жүргөнүн билип, мен биринчи Ленинский роодуга бардым. Угонго берип карматайын деп. Ленинский рооддагылар айтты, бул машинаны угонго берсеңиз болбойт, бул жерде состав преступления жок. Сиз машинаны задержание гана кыла аласыз. А эгер угон кылып берсеңиз болбой калат деп. Андан кийин мен республиканский ГАИга бардым. Республиканский ГАИга барып, ушуна задержанияга берейин, бирок батыраак кармасын деп, бир начальник бирөөсүнө кирейин десем, ал жерде киргизишпейт экен. Бул жагында не бар экен? Ящик бар экен, ошо ящикке аты жөнүңүздү жазып, заявление катары жазып, анан бир штрафты ошого тиркеп салып коюңуз деди. Анан бирок ачык эле айтышты, ал жерде сиздин машинаңызды кызыгып деле эч ким кармабайт деп. Ошол андан кийин мен ал адрестен көчүп кеттим. Көчүп кеткенден кийин бир ай убакытка жетпей биздин домкомубуз чалып, мага бир дагы 60-70 кат берди. Дагы анын үстүнө. Ошол андан кийин мен дагы кабар алып барсам, республиканский ГАИга бардым. Республиканский ГАИга барсам, айтышты, ящиктен алгандан кийин, значит, балдар иштеп атат деп. Ал эми бир 4 айдан кийин бардым дагы кабар алайын депчи. Андан кийин ошентип жүрүп кече жакында мага бир мондай кат келди. Бул Ленин райондук судебный исполнительден кат келди. Бул каттын негизинде мындай деп жазыптыр. Сиз, урматтуу Абжапаров Данияр, коопсуз шаардан 5500 сомдук штрафты төлөбөпсүз. Ошонун төлөөнүн бизге ошого дагы мамлекеттин эсебине пеня катары 5500 сом кошуп, бул бир эле штрафтын 5500 сом кошуп дагы 11000 төлөйсүз. 11000 төлөсөңүз, в противном случае сизге караштуу мүлктөр арестке алынат деп бериптир. Мына мону көргүлө. Булар ачык электер. Ачып, мен ачып эле көрдүм. Ачып эле көргөндө жалаң 5500 сомдуктар. Бүт 5000. Муну. Так, мону деп жиберди. Мына көргүлө. Бул сот коя кандай? Саргалдаева, судебный исполнитель ПСИ Ленинского района. Вот. Вам добровольно 10 рабочих дней исполнить документ дейт. Могу жерде мына штраф и пени дейт. На сумму 11 тысяч сом, 11 миңге дейт. В противном случае сиздин имуществого арест коюлат деп атат. 5500 сомдуктан канча болуп атат ошондо? Бул жерде мен мына силерге айтып берейин мына. Мен бардыгы эле азыр колумда интернет бар, карчек бар. Бул жерде 5500 штрафтан 19 жолу бузулган. 3000 сомдук штрафтан 88 жолу. 1000 сомдук штрафтан 122 жолу бузулган. Бул общий бар, бул азыр колумда жарым эле конверттин общий сумма бары 230 жолу бузулган, 560 миң сомго бузулган. Бирок аны сиз себеп кыла сатып экенсиз. Мен 2012-жылы саткам. 2012-жылы коопсуз шаардан эч кандай дайын жок болгон. Бизге доверенность боюнча сатканга мыйзам жол берген. Доверенность боюнча саткан, мисалы, ошо кимге саткандыгыңызды билесиз да? Кимге саткандыгымды билем, кимге саткандыгымды билсем, ал кишиге мен жолуксам, ал киши дагы 1 жылга жетпей сатып берген экен, дагы башка бирөөгө. Ошол азыр биз ушинтип интервью берип аткан убакта дагы бул бузуп аткандыр. Бирок анан мен дагы бир нерсеге таң калдым. Мына республиканский ГАИга барсам, бир званиясы нормально бирөө күлүп туруп чалкалап туруп айтты, сиз өзүңүз аңдып кармабасаңыз эч ким кармабайт. Мен азыр 10 миң сомдук жумушта 5 баламы багып, 10 миң сомдук жумушта иштейм. Бул жерде акчаны качыгар болуп иштейм. Бул жерде 24 саат азыр суукту көрүп атасың. Ошол жумушту таштап, мен ошол маршрут боюнча ошол машина качан кайерден чыгат экен, жатып, жолдо жатып, аңдып кармашым керек экен. Булардын логикасы боюнча. Бул нерсени кылган бир бизде орган барбы? Мамлекеттик система. Мамлекеттик деңгээлде кармай турган
же бир азыр бир депутат жакшы сөз айтып атат, Кур'ан-ы Каримден башканы өзгөрсө болот деп. А болбосо бул нерсени өзгөртүш керек, туурабы? Анан же болбосо азыр көрүп атасыңар, мына амнистия деген бар. Ушуга чейинки бузулгандарды биздин күнөөбүз эмес, бул мамлекеттин күнөөсүнөн такталбай туруп, биз күнөөлүү болсо ушуга чейинкисин амнистия кылып туруп, жок кылып туруп, туурабы? Анан кийин бардыгын мен мындай сунушумда бардыгын өзүнүн атында жүрө турган кылып, мамлекет өкмөт бир токтом чыгарып машиналарды бир жылдабы тактап, мисалы өзүнүн немесинде жүрбөсө кармасын пусть, туурабы? Анан бардык жерге барсам айтат, доверси менен эмнеге сатасыз? Муну коопсуз шаар. Мен коопсуз шаарды билип туруп 2018-2019 жылы сатсам, анда айтса болот эле. Билип туруп саткан турбайсыңар бул. Бул 2012 жылы. 2012 жылы коопсуз шаарда мындай сөз да жок болчу, эми билесиңер да. Ошол азыр эми биз бир гана неме кылганыбыз, мишустубуз. Конечно, бул недвижимый эмес, үйүңүзгө арест коюлат. Үйүбүздү дагы тартып алганга акысы бар экен. Мамлекеттин эсебине. И дагы бир андан дагы бир немеси, менин мисалы 5 балам бар, 3-өө азыр окуучу. Жакында документ ала турган немелер. 9-10 класста окуп калды. А ошолорго документ алганга, мисалы паспорт, башка ID карта алганга бул дагы запрет коет экен. Мисалы менин штрафым бар менин. Менин бала чакам документ ала албайт экен. Горгайдан башка кайсы органдарга же болбосо кызматтарга кайрылып көрдүңүз? Горгайга немеге кайрылдым, республиканский гайга кайрылдым. Анан кийин ошол судебный исполнительге бардым. Судебный исполнитель азыр токтом чыгарып берди, бирок арест деп. Бирок арест кылганда дагы муну эми кармамайсың. Анан бир жери муну кармаганда дагы менин машинам Volkswagen Vento. Бул штрафтын 1/10 дагы неме кылбайт да, жаппайт мисалчы. А кымбат машина болсо мен ойлойт элем, мени кармап туруп, арестке койсом, машина керек, баары келип неме кылат депчи. Азыр мен мындайлардан изучать этип көрдүм. 100 миң деген адам ушундай менен азыр неме болуп атты да. Анан кийин мен таң калам да, ушул өкмөт бир ай айтат, бир премьер келип мынтып койду. Ал премьер келип туруп ат менен ал премьер бул премьер келип ат менен кылса, бизде жөнөкөй жарандарда эмне күнөө? Же мен законду бузуп саткан болсом ошолну, анда айтса болот эле, сен доверенность менен сата албайт болчуң, мен доверенность. Дагы бир таң калган нерсем, буну эми же болбосо мындай дагы менде бир ой болуп атат да, эмнеге башта билесиңерби? Мен канча жылдан бери, уже 15 жылдан бери могул жерде машина айдайм шаарда. Башта 3 жолу систематически бузсаң кайда экзаменге жиберчү. А эмнеге бул жерде бир хотя бы 10 жолу бузганда, ошону арестке коюп, туурабы, уже систематически 10 жолу бузуп атат. Давай задержание кылгыла. А буларга мен коопсуз шаарга канчалык көп бузганга буларга неме экен да? Пайдалуу. Да, выгодный, потому что же болбосо ошончо эмнеге 10 жолу, хотя бы 10 жолу бузганда, бир программа бар да 10 жолу бузганда кызыл кылып көрсөтүп берет биякта. Бул уже 10 жолу бузду. Ал эми ал жерде программисттер иштеп чыккан да, туурабы? Мону давай булар кимдер менен кошо иштешет? Гайлер менен кошо иштешет, мынаны задержание кылууга каерден болсо. Азыр эми дагы кошумча шаарда 47 жерге орнотулат экен да? 47 жерге. А 47 жерге орнотулса, мага дагы мондайдан канча келиши мүмкүн? Башка элдерге дагы канча келиши мүмкүн? Сизге биринчи кайсы жылы канча келди, бир келгенде? 2018 мисалы. 2019 келди го. Биринчи жолу. Биринчи жолу ошо келгенде. Канча келди? Бир 13 штук келген. 13 штук келди. Ошондо эмне кылдыңыз эле алгандан кийин? 13 штук келгенде барбадымбы эмнеге? Мен Ленский районда турам. Ленский Роудуга бардым. Мен неме кылайын деп, кандай десем? Бул эми угонго берейин деп. 100 миң сомдук машина 500 миң сомдон штрафын алып келип атат да, бирок аны сатып ийгенсиз, 100 миң сомдук машина болсо дагы жакшы, 100 миң да болбойт да, мисалы. Ошондой болуп атпайбы? Азыр мунун 10/1 эле турат машинанын баасы, реальный баасычы. А муну азыр жарымы полный бузганы 230 штук бузган. А алдагы айдап жүргөн кишиге мындайга таң калдым да, мамлекет ал айдап жүргөн кишиге 200% неме берет, шанс берип турат, сен бузсаң да бузуп жүрө бер. Коопсуз шаарды каалагандай талтаңдабай да.
хозяиніне қарап қойғын мына хозяиніне сен төлейсің мамлекетке бір штрафтың есебінен дағы мамлекетке дағы ошончо төлейсің и төлөбөсөң мүлкүңдү алабыз деген. Биз жакка 0% дагы неме жок да. Сиз деген ошол сатып үйгөн адамды тааныйм деп атасыз, жолуккам деп. Жолуксаңыз таптыртып талап кылбайт белеңиз? Эмичи, мынайда ал саткандан бери может быть 8 адам сатып алды. Азыр билесиңер да машинаны, мисалы мындай арзан машинаны базарга барып алам десе, тех паспортун гана колуна карматат, болду. Хозяинин өзүң таап аласың деп туруп, мен ал жолунда карадым. Анын мен бул неме чыга элек деп мен 1 жылдан жолуктум. Машинамы ал деген 3 жылга берилет да. Мен 1 жылдан кийин барып эмне кылам? Ал 3 жылга алдаберес менен айдап жүрө берсе боло берет. Мен 1 жылдан жолугуп айттым. Машина саткан жерин, сода алган жерин билем. 1 жылдан жолугуп айтсам айдап жүрөм. Дагы бир 2-3 айдан кийин өзүнө жолугуп калдым. Тааныйм да кишини. Айтсам мен дагы сатып ийдим машинаны деди. Бул эми баягы Өмүрбек Токтогулович эме болуп турган кездеги премьер-министр болуп турган кезде доверенностьтарды эме кылбады беле? Ошону да кесип эт деп атабы? Эми мындайда биз жөнөкөй жарандар үчүн мен мисалы кайсы партияга